Ондық бөлчөктөрдү бөлүү. Алдымен ондық бөлчөктү натурал санга бөлүүдү үйрөнөйүк. Ол үчүн 4,68'ди 4 санына бөлүү керек. Ондық бөлчөктүн алдымен бүтүн бөлүгүн натурал санга бөлүп аламыз. Бүтүн бөлүгү 4, мына натурал санга жетеді, бірден беремизде ары карай натурал сандарды бөлүүдү орундайбыз. Бүтүн бөлүгү бөлүнүп бүткөндөн кийин бөлүндүдөгү сандан кийин өтөр коябыз. Ары карай ондық бөлчөктүн ондық таңбаларын ретмен түшүрөбүз дагы натурал сандарды бөлүү эрежеси боюнча сол эрежемен орундап чыгабыз. Бөлүндө 1,17 болуп чыкты. Ягни 4,68 санын 4 санына бөлгөн кезде 1,17 деген сан чыгат экен. Енді осы эреже боюнча ондық бөлчөктө оннун эселиктерине бөлүүдү орундасак, онда бул ауызча орундоого жеңил. Ягни жаңа көбөйтүүдө биз өтүрдү оңга карай жылжытатын болсак, енді бөлүүдө солга карай жылжытып отурамыз. Мисалы 312,5'ти 10га бөлсөк, онда өтөр bir орун жылжыйды дагы 31,25 санына айланат. Немесе 312,5'ти 100 санына бөлсөк, өтөрүмүз 2 орун солга жылжыйт, сонда 3,125 саны чыгат. Немесе 312,5'ти 1000га бөлсөк, өтөрүмүз 3 орун солга жылжып, 0,10 3125 саны чыгат. Келесі ондық бөлчөктү ондық бөлчөккө бөлүү. Бул кезеңде мына нерсени эсте устаган дурус. Алдымен бөлгүч болуп турган ондық бөлчөктү өтүрдү соңуна дейин жылжытабыз да бүтүн санга айландырабыз. Ягни өтүрдү соңуна дейин жылжытсак, bir орун жылжыйды, 24 болду. Онда мына бөлүнгүчтөгү түрүттө bir орун жылжытабыз, сонда 57,176. Ол мына үстүндө өтүрмөн көрсөтүлүп коюлган. Сонда мына 57,6'ны 24'кө бөл деген эсеп чыгат. Бул эсеп энди алдыңкы натурал санга бөлүү эрежеси боюнча бүтүн бөлүгүн бөлөбүз, одан кийин ондук бөлчөгүн бөлөбүз деген сыяктуу орундасак 2,4. Ягни 5,176 санын 2,4'кө бөлгөндө 2,4 саны чыгат экен. Енді осы ондық бөлчөккө бөлүү эрежесин боюнча ондық бөлчөктө ондық, жүздүк, мыңдык үлөстөргө бөлүүдү орундайтын болсак, бул да ауызча орундоого жеңил. Жаңа ондық үлөстөргө көбөйткөндө өтөрдү солга жылжытып отурсак, энди мында оңга жылжытып отурабыз. Ягни 0,10 3125'ти 10'dan 1'ge bölgөн кезде өтөр 1 орун оңга жылжып 3,125. 100'дөн 1'ge бөлгөн кезде өтөр 2 орун жылжыйт дагы 31,125 саны чыгат. Ал 0,10'dan 1'ge bölgөн кезде өтөрүмүз 3 орун оңга жылжыйт дагы 312,5 саны чыгат.